Borgu çan çıgar. Borguan çandı görgende nekengin can çıgar. Atandın görgende borguan çandı karasa. Arvаңыздар урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү биздин теле берүүбүз кыргыз жери керемет жер экендигин жалпы журтубузга көрсөтөлү деген максатта атайын Нарын областынын Каратал Жапырык деген жерине өрөөнүнө барып келдик. Каратал Жапырык өрөөнү бул дагы тарыхый жерлердин бири десек болот. Мына ушул Каратал Жапырыкта 40 чоронун мүрзөсү деген 41 мүрзө бар экен. Андан ары Манастын жайы, Манас ата коюлган жай, Семетей ата коюлган жай деген сыяктуу байыркы мезгилдердеги чоң дөбөлөр бар экен. Мына ушул жерлерге барып саякат кылып көрүп келдик. Бул жака болгон саякатыбызды демилгелеген жазуучу, коомдук ишмер Кожош Мусаев агай болду. Мына ошол Кожош агай ар дайым өзүнүн жазган макалаларында, китептеринде Манас атанын сөөгү ушу Каратал Жапырыкка коюлган деген пикирди карманып келет. Мына ушул жердин чын төгүнүн көрүү максатында ошол жерге атайын барып, Каратал Жапырык дагы ошол дөбөлөрдү, байыркы мүрзөлөрдү өз көзүбүз менен көрүп, тартып келдик. Мына эмесе сиздерге ушул Каратал Жапырык өрөөнүн таныштыралы. Өрөөн биздин илгертеден берки ата-бабаларыбыздын жайлаган жери болуп эсептелинет да. Жери Сарбел деп коет, биякты Жомбулак дейт. Анан бул артыбызда көрүнүп турган зоо, Кансалыктын жоосу деп коет да. Бул биздин лакап ата-бабадан келип аткан сөз бар да. Ушул тоодо тетиги турган, илгерки доордо кайсы доор экени белгисиз кан байлык катылган экен. А бирок ошого кантип түшкөндүгү тууралуу маалымат ар кандай айтылат да. Биринде үстүнөн аркан байлап түшкөн дейт. Бир канча аркандарды байлаштырып анан ушул түргө алып кирип түшүргөн дейт.
А экинчи вариантында болсо эшкилерди союп кыштын күнү. Анан эшкилердин баягы жиликтей эле мындай бөлө чаап туруп эле анан кийин барып ташка урганда Чапталып калган. калат да. Анан ошону түстөп иймеке кылып мындай жип байлай тургандай. Анан ошондо текче болуп калат баягы таштар. Таштардын бетинде эле таяктар урулгандай болуп калат да. Анан ошого аркан байлап анан алып барып туруп анан ошол жерден ошентип жеткирген деп айтышат да. Анан эми мунун анык наанасын сезип иликтеш үчүн китепте жазылган элосунда гана атап болду. Экинчи вариант, үчүнчү вариант ошо тетиктин аркы бетинде кичинекей тешик бар дейт. Жашыруундай бир кенеде эле тешик дейт. Анан ошо тешиктен кайра бүтөп коюшкан дейт. Орун таштар. Ошондон кирип, анан ичине койгон дейт. Сойлоп койгон. Бул үчүнчү вариант. Анан ошондой анан ушул жерлерде, оорукей жерде биздин жездебиз Шамшидин жезде раматылыкка ушул жерде 60 жыл жашады. Ушу өрөөндү. Бала кезде де биз ушул жерден өткөрдүк. Анан мындан аркысын эми тетиякта 40 шоронун бейити бар. Азыр биз айткан. Ошол жака өтүш үчүн биз төбөйлөр чогулуп туруп, ошол жерде атайын эл чакырып, жылкы союп, ата-бабалардын арбагына деп туруп Куран окутканбыз. 150-200ге жакын кишидин чакырып. Келген Жалал Абадтан бери келген. Жалал Абадтан, Таластан, Нарындан, Суузактан ушунун баарынан келип анан төбөлөр ушул жерден Куран окуп кетишкен. Туурабы? Көпүрөнү кеспеди Анан көпүрөнү Качыбек Илентаны. Качыбек деген биздин төрага болчу жана азыр Беккулдун ордунда. Мен төрөсү болуп атпаймынбы? Анан ошол Качыбек экөөбүз келип, ал негизин жана акча каражаттарын биягынан тиягынан таап каржылап көпүрө салганбыз. Азыр ошол көпүрөдөн өтөбүз. Азыр кеп кылгандай бул тарабыбыз, бул чыгыш тарабы Майгүнгөй деп коет. Бул Чолок Капчыгай, бул тарабы Чолок Капчыгайдын оосу дейбиз. Биягы болсо Кансалык деп жана көрбөдүк. Илгери падышалар Кансалык салган жерлер экен. Анан могу ата-бабаларыбыз ушул жерлерде жашап, 50-60 жылдап ушул жакта жашашкан да. Анан ошол жашап келгенде дайыма ушул бу жерден ары бери өткөндө, бияка өткөндө дагы ушу бата кылып турчу да, биздин улуу бабаларга деп. Анан мына өзүңүздөр көрүп атасыздар, бул жерде туура 40 байыркы мындайча айтканда биздин доорго чейинки мүрзөлөрдүн жатканын көрүп атабыз. Ошол мүрзөлөр мындай санап көрсөңүздөр туп-туура 40 болуп атат. Анан бул Тоо этегинен баштап мындай экен да. Ошо тоо этегинен тартып бу бери карай анан бардыгы 40 деген маани берет. Анан бул жерде баягы мүрзөнүн үстү түшүп кеткен ушулар бар экен. Бул менимче ошо сөөк коюлган казанак ылдый оюлуп байыркылардан берки ушунча убакыттын ичинде ылдый карай жанагы түшүп кеткен кайсы бир мүрзөлөрдү көрүп отурабыз. Анан мындан өйдө карай кеткенде Желе Карагай деп айтабыз да тетиякта. Желе Карагай деп анан ошол жакта Манас бабабыздын Семетей ушулардын жаткан көрүстөрү деген кийин ушундай жыйынтыкка келип токтолуп атам да мен өзүм.
менин чоң аталарым Муса Молдо, Иса Молдо деген адамдар ушул жерде ар бир өткөндө Манас бабаңа, ата бабабызга, анан кийинкилерин баарын атап, анан бата кылып Куран окуп турчу. Ар өткөндө бияктан ары ашканда мындан ары кой жол деп кетет. Ошо кой жолдун ичи менен анан аркы жакага түшүп кетишчү да эл. Анда ошо жерде Упаке булак деген да бир кой жолдун ичинде бир жер бар. Ошол Упаке булакта ошо жерге барып да Куран окуш биякты карап. Тоону карап. Анан мен сурап калчумун. Эмне үчүн сиз ушу биякты карап эле бата кылып атасыз деп. Бу жерде улуулук жатат дечи. Тиги Манасты канекей таластан бери карай 3 күндүк жерге алып келип койду деп айтат эмеспи Манас депосунда. Ошондо элестетсеңиз, тиги Өтмөктүн белин ашып Сусамарга түшкөндө бир эми ал убакта абдан жай келет да, өлүктү алып келатканда жай келет да. Табып андан берки соң көлгө түшкөндө дагы бир күн, анан соң көлдөн бияка ашканда 3 күндүк жер болуп атат негизичи. Анан азыр жогору жактыкка кайрылып туруп, ошо мен айткан Манастын күмбөсү, Семетейдин көрүстөнү, Манастын көрүстөнү деген жерлерди мен илимий багытта бир далилдүү пикир айткым келип атат да, ошо жака барып жарайт. Мен кеп кылбадымбы? Ошол тиги Кыркчоронун бейити деп азыр эле көрдүк. Анан мооркини Манастын көрүстөн экендигине биз толук онана турган далилдер бар. Маселен, мунун тегереги мындай караганда көзгө көрүнбөйт. Жакшылап көңүл беле турган болсок, могу жерде дал эле соң көлдө Манастын ак куласынын мамысы, анан кийин 9 Таштулга деп Манаска тиешелүү бир кылымдардан бери айтып келатат. Бу жерде дагы ошол 8ден таш 9 турга мына могу жерде жатат. Мына азыр эле көрүп атабыз. Анан мына тегерегин тоскондун баарын көрдүк. Анан могунун ар жагында соода жана Кош булак деп Сакский Бул тоонун ар жагында. Мунун тоонун ар жагында зоо бар да. Анан ошо жоонун үстүндөгү тегерек чектирген, баягы канекей үңкүрдүн үстүнө тегерек чектирип деп, 2 тегерек чектирип деп айтат эмеспи? Ошол тегерек чектирилген тегерек дал ошонун үстүндө. Үңкүрдүн үстүндө. Муну көргөнбүз. Только мен сүрөткө тартып калган эмесмин. Бирок айтып келатам да. Анан муну баягы Кимсанбай Аксакал деди Сузак. Ошол киши дагы кандайдыр көңүлүнө түйүп алып, ушул маселени айтып келатат да бүгүнкү күнгө чейин. Анан бул жерде 2 анча ой пайда болуп атат да. Ал кийин көрүн билип турайт. Ошол Мунун өңүн кара, мунун өңүн кара. үңкүрдүн текчесинде, тектеринде Мезгилдеги бир арча өсүп турат. айырмаланып. Могунда карасак, бул жерде да бир Бага өсүп турат. бир бага өсүп турат. Как-то мындай символически коюлган сыяктуу болуп атат да. Бул жерде бир, жакта да бирөө. Анан Эңилчек баскан таш. Акын кандын айчүрөк деп айтат эмес. Багыштын кызыбы, Сарбагыштын кызыбы. Ошол багышты кийин айчүрөк Моорки жерден баштап мына. кыяз алабы, жаганчор алабы. Баш экен бир неме. Бизде тарыхта Манаста айтылат эмеспи? Ал жаңы чийилген. Анан мына жерде 2 акку турат, балапандардын эришинде. А мооркини иликтесе 2000 жылдык тарыхы бар. Андан бери эмес моорки чегилген таштар. Тиги жерде багыш турат. Бул жерде текенин сүрөтү. Теке деген
Эң жогорку бийиктикти көргөзгөн ошол кездеги бул символика болгон кыргыз элинин. Анткени текеден өйдө көтөрүлгөн бир да жаныбар болгон эмес. Баягы айгырган текеде эле кылда эменин кырдын зоонун кырына чыгып алып туруп турган текелерди билебиз го. Андан сырткары баягы текенин мүйүсүнөн жасалган жаалар, баягы ышкырып атылган. Октору ышкырып атылат эмес, 800-700 метрге чейин атылган. Анан ошондон текени символика кылган. Андан кийинкиси экинчи этаптагысы колжалар. Аркар колжа деп баягы соболосуна жараша, бийиктигине жараша, бийликтин жогорку бийликтин, анан төмөнкү бийлик, андан кийинки бийликтер деп атып аны. Биринчи теке, андан кийинки колжа, андан кийин бугу, анан кийин элик деп кетет эмеспи, этек жагында. Ушуну жаныбарлардын ичинен өзгөчө кандайдыр баалагандыгы, анан бүгүнкү күнгө чейин жанагы Манаста Төбөй бийдин кулжасы Төрө Манас Баатырды төгөрөктөп турганы деп айтылат эмеспи? Кулжага теңеп. Андан кийинки бугу. Бугулар эмне үчүн? Биздин азыркы бугу уруусу. Ошонун бугуну андан кийинки деңгээлдеги өздөрүнүн бийликтин тек ичинде биз деген, биз бугуларыбыз деген болуп атат да. Анан багыш. Андан кийин көрдүңүзбү? Мунун өзү эле бийлик теп үчүн көргөзө турган символикалар болуп калып атат да, эгерде ошонун баарын сүрөткө түшүргөндө. Көлдөн суу ичип алган кетишкен. Вот анан Кийин орустар тарсылдатып аткылап анан бул жерде ылды жактан көрдүк. ал деле кырган жок бирок саятек. Баа мурунку Кемелер эл көбөйдү да. телеберүүлөрдө көп эле айттым. Ачык болгондор. Телеберүүлөрдү көп эле айттым. Ошол көрсөтөндүн баарын биз бүгүнкү күнгө чейин биз кыргызга тиешелүү эмес деп келгенбиз. Ал эми жанагы далилдүү айтылган өткөн темалардагы телеберүүлөрдө кыргыздын көрү, кыргыздын мүрзөсү, ошол жерде кысымдар ак чубак, бай чубак, анан тиги Мамайдын көрү, тиги Сары Мундустун көрү, тиги Төбөйдүн көрү деген ошол ысымдарды бүгүнкү күнгө чейин башка өлкөлөр сактап келет баягы. Демек, биздин улуулугубузду даңазалаган жана ошол биз дайыма келип зыярат кыла турган жер мына ушул жер экен. Каратал жапырык, Соңкөлдүн тегереги бизде бул улуулук. Анан ушундай жерге келген жердеги жанагындай зор көрсөтөндөрдү мындай каракчылык мааниде же болбосо жанагындай вандализм кылыш бул туура эмес экендигин ушу элге жотуп айтпаш керек да. Тетигинтип трактор менен сүздүрүп, анан ичинде эмне табылганын, анан археологдор келип каздыбы, казса эмне тапты, кайсы доорго таандык, аны жарыялаш керек да. Момундай болду деп. Бирок ал казылганда ызы чуу болуп парламентке чейин сөз айтылган болчу. Эсиңизде бардыр. Андан аркысын мен ысыкка кетти деп айтпадым. Бияктагы Кош булактан табылган алтын кийим ысыкка кетти деп. Анан ысыкка барып иликтеп ошол жакта да изилдөө иштерин жүргүзгөнбүз. Жанагы Кыргыздын картасында ошол табылган Акбулактын үстүндө Сакский воин деп алтын кийимчен баягы чекесинде мүйүсү бар, анан жаа чокусуна жаа тартылган алтын кийимчен адамды азыр биз Казакстандын эмблемасы болуп турбайбы? Аны бул жерден алынып кеткен деген пикирди мен ошондо айткан болчумун, китепке да жазгам. Бүгүн да айтам. Биз ушундай өзүбүздүн баалуулукту табылгалар, ушундай жерлерде жаткан табылгаларыбызды, маданият, байыркы маданияттын калдыктарын көрүнгөнгө талатууга акыбыз жок.
Урматтуу телекөрүүчүлөр, мынакей бүгүнкү берүүбүздө биз Кыргыздын керемет жерлери боюнча берүүбүздүн кийинки уландысы болгон Нарын областынын Каратал Жапырык деген жерине барып келдик. Соңкөл көлү аркылуу бардык жол татаал экен, бирок ошондой болсо дагы Кыргыздын жеринин кереметине ушунчалык суктанып, ушунчалык биз ушундай кереметтүү жерде жашаарыбызга экинчи жагынан сыймыктанып келдик. Мына бүгүн сиздер ошол Каратал Жапырык өрөөнүн сиздердин назарыңыздарга тартууладык. Кийинки берүүбүздө биз Жалал Абад областындагы Саймалуу таш тарыхый жайына сапар алмакчыбыз. Кийинки берүүбүздө жолукканга чейин аман туруңуздар. Organ çangdı görgünde enne kengin can çıgar. Atandın görgünde organ çangdı karasa.